Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mümin musulman bir tuğanlar. Ayet bayramınızlar menen Allah Taala mına uşul ıyık ayda Ramazan ayında tutkan orozоңуздарда жана башка ибадаттарыңыздарды жана түнкү ибадаттарыңыздарды таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда айта турган баяныбыз al-mu'azabatu alal ibada. İbadatta daimi болуу. İbadatta daimi түрдө улантуу. Allah Taala elhamdülillah Allah Taala'ga көптөгөн мактоолор болсун. Өзүнүн фазилети жана райымы менен бизге мына ушул Рамазан айында ибадат кылууну, мына ушул айдын орозосун толук тутууну бизге жеңил кылды. Аллах Таала күнөөнү таштоодо жана жакшы иштерди, сооп иштер жасоодо өзү жардамчы болбосо, Аллах өзү жардам бербесе, биз пенделер алсызбыз. Мына алхамдулилlah Рамазанда азбы көппү колубуздан келишинче ибадат кылдык жана күнөөлөрдөн тыйылдык. Эми мына ушул нерсе Рамазандан кийин дагы уланышы керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Тирмизи рахимахуллах өзүнүн сунанында риваят кылган хадисте айтат, бул хадисте Бухари радhiyallahu anhu риваят кылган: "Иза кана аввалу лейлатин мин шахри Рамадан суффидат аш-шаятин ва марадатул джин." Рамазандын алгачкы түнү, биринчи эле түнү. Шайтандар чынжырланат экен. Шайтандар, жиндер, чектен чыккан жиндер, шайтандар чынжырланат, байланат. Ва гулликат абвабун нар. Жана тозок эшиктери жабылат. Фалам юфтах минха бабун ва футтихат абвабул жанна фалам юглак минха бабун. Рамазан айы кирүүсү менен тозок эшиги жабылып, бир да бир эшик ачылбайт. Рамазан айы кирүүсү менен 5 эшиги ачылып, бир да бир эшик жабылбайт. Ва юнаду мунадин, жана бир чакыруучу болот экен Рамазанда. Я багил хайр акбил ва я багил шар аксир. О жакшылыкты каалоочу, жакшылыгыңды жаса дейт экен. Жана о жамандыкты жасоочу, күнөө жасоочу, жамандыгыңды токтот, күнөөңдү токтот деп айтат экен. Валиллахи утаqa минан нар ва залика куллу лейлатин. Рамазандын ар бир түнү тозоктон кутулган пенделер болот экен. Жана мына ушул нерсе күн сайын ар бир түндө ишке ашат экен. Мына ошондуктан мына Рамазан айынын фазилетини мына жашап өттүк, көрдүк. Мына алхамдулилlah арабызда бир нече жылдан бери орозо тутуп, Рамазан айында ибадат кылып келе жаткандар бар. Алхамдулилlah. Өмүрүндө бир да бир жолу орозо кармабай өтүп кеткен адамдар бар. Аллах өзү сактасын. Аллах өзү пенденин жүрөгүнө жакшылыкты каалабаса, пендеге өзү кыйын. Аллах барыбызды хидаятынан адаштырбасын. Эми биринчи инсан мына ушундай алсыз, инсан напсини тарбиялап турбаса, инсандын напси жамандыкка гана буйрат. Иннан нафса ламмаратун бису. İnsanın nafsi жамандыкка буйрат. Эми биринчиден кээ бир адамдар Рамазан чыгышы менен, Рамазан чыгуусу менен кээ бир парз ибадаттарды, важип ибадаттарды таштап жиберишет. Кала берсе кээ бир чоң күнөөлөргө кайтып кетишет. Аллах өзү сактасын.
Рамазан içi толық ораза кармайт. Анан Рамазан бүтүшү менен не? Ошол арагын ичип кетет, же ошол нашасын чегип кетет, же зынасын кылып кетет. Же кайсы бир жаман бир ишти кылып кетет. Аллах өзү сактасын. Мына ушул нерседен Рамазанда тыйылат. Бирок Рамазан бүтүшү менен түрмөдөн чыккандай күнөөгө кайтып кетет. Бул албетте момун мусулманга жарашпаган нерсе. Мына ошондуктан инсан bir күн ораза кармаган жок, кармаган жок Рамазан айында. 2 күн кармаган жок. Ал 1 ай ораза кармады. Мына ошондуктан Рамазандан кийин дагы Рамазанда күнөөнү таштай алдыбы? Эми Рамазандан кийин дагы күнөөнү таштай алат. Анан биз мына ушундай ойдо болуп калабыз да, кээде Рамазан айында, алхамдулилла, шунча ибадаттарды кылып койдум, эми бул жагы жеңил болсо керек деп, акырындап инсан күнөө батагына бата баштайт. Күнөө жолуна түшө баштайт. Биз бар нерсеге жеңил көз караш менен карабайды. Кала берсе, ибадаттарга дагы. Мусулман киши өлгөнгө чейин ибадат кылат. Мусулман кишинин ибадаты Рамазан айы менен бүтүп калбайт. Рамазан бүттү, эми намаз окулбайт. Рамазан бүттү, эми ораза тутулбайт. Рамазан бүттү, эми башка садакалар токтотулат деген нерсе жок исламда. Мусулман киши өлгөнгө чейин ибадат кылат. Мына Кур'ан-ы Керим бул нерсени бизге ачык көрсөткөн. Я аyyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O Allah'a iman keltirgenler Allah Taala'dan чындап коркула, жана бул дүйнөдө мусулман болуп өлгүлө деп атат. Мусулман болуп өтүп кеткиле деп атат. Мусулман болуп өтүш үчүн дайымый түрдө Аллах Таалага ибадат кылыш керек. Жана башка аятта Аллах Таала вa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Сага яқин келгенге чейин ибадат кыл дейт. Яқин дегенде алымдар айтат, бул өлүм дейт. Өлүм келгенге чейин намаз оку, өлүм келгенге чейин оразаңды тут. Өлүм келгенге чейин садагаңды бере бер, өлүм келгенге чейин жакшы боло бер. Баары бир күнүбүз бүтө турган бир саат бар, бир күн бар баары бир. Бул ар бирибиздин пешенебизге жазылган. Мындан эч ким качып кутула албайт. Не падышалар, не акчалуу адамдар өлүп кетип атат. Мына ошондуктан байбы, кедейби өлүмдөн качып кутулган эмес. Эң негизгиси бул жашоодон кандай кетүүдө сөз. Кимдир бирөө күнөөлөрү менен кетет, кимдир бирөө жакшы иштери менен кетет. Мына ошондуктан Аллах Таала айтып атат, бул аятта өлүм келгенге чейин ибадат кыл. Хасанул Басри рахимахулла айтат: "Инналлах лам яж'алил ни'амалил му'мин ажалан дунал маут." Хасанул Басри рахимахулла айтат, Аллах Таала момун пенденин амалы үчүн бир чек койгон жок дейт. Өлүмдөн башка дейт. Мусулман кишини амалыны токтотуп кое турган нерсе бул өлүм. Болду. Өлгөндөн кийин инсанга эми намаз окуш парз эмес, ораза тутпайт эми. Ал өлүктө эми. Ал өлдү. Бул жашоодогу анын мөөнөтү бүттү. Иса алейхиссалам айткан экен. Мана аятта бул аят: "Ва усини бис салати ваз закати ма думту хайя." Мага Аллах Таала осият насаат кылды. Мен тирүү экенмин, мен хаят экенмин, мына ушул тирүү экенмин. Намазды оку, жана закетти бер деген нерсени Аллах Таала мага осият кылды дейт. Ма думту хайя, мен тирүү экенмин дейт. Эми тирүү экенбиз, намаз окубуз керек экен. Тирүү экенбиз, басып жүрөт экенбиз. Зекет берүүбүз керек экен, жана башка Аллах Таала буйруган ибадаттарды аткарыбыз керек экен. Имам Муслим өзүнүн сахихинде Суфьян ибн Абдилладан төмөнкү хадисти риваят кылат. Култу я Расулуллах, кулли фил ислами каулан ла ас'алу анху ахадан бa'дака кала. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айттым: "О Аллахтын элчиси, сиз мага бир исламда бир сөздү айтың, ошол сөздү мен эч кимден сурабайын" дейт. Сизден башка эч кимден сурабайын. Бир сөздү айтып коюң мага. Сизден кийин ошол сөздү мен башка бирөөлөрдөн сурабайын. Дедиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кул аманту биллахи ва фастaqim." Айт, Аллахка иман келтирдим деп жана түз бол деди. Түз жүр. Қалул улама ма'нал истиқама лузуму таатилlah. Эми түз жүр, түз бол дегенин мааниси алымдар айтат, дайыма ибадатты, таат ибадатты өзүңө бекем тут, лазым тут дегени дейт. Мына Рамазандан кийинки
Dağı bir kaydıgerliklerden biri kılaverse bu nerse күнөө bolup da sanılat. Allah Taala'nın üyünden üzülüp kalı. Meçitlerden üzülüp kalı. Jana cemaat namazına kaydıger muamele jasoo. Murda tabiinlerinin zamanında, murda sahabalarının zamanında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bağımdat namazga, jana 5 vakt namazga aytqa kelgende keleteli adamlar. Mındaç aytkanda эми бар çoğulup, mındaç aytkanda har bir insan cemaatin farz ekenligini bilip namazga öte bekemeli. Azırkı kezden ne Ramazan bütüşü menen, mana Ramazan baştalısı menen meçitte saptar tola başlayt, köye başlayt. Ramazanın birinci tünündele bağımdat namazda karasanız 5-6 sap olup ketet. Ramazan bütüsü menen bir sapka düşüp kalat. Jana ошондой эле dagı bir nerse biz Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayında köp okuyubuz. Tuğra Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında köp okulat. Anan Ramazan bütüsü menen anan Ramazanda jattagan sürelerimizni unuta başlayız. Kur'an'da hacir kıla başlayt adamlar. Ana ошондуктан Kur'an-ı Kerim Ramazanda emez, başka bardık aylarda, Ramazan ayında başka bardık aylarda köp okulat. Daima okuluş gerek Müslüman kişi menen daima Kur'an-ı Kerim birge bolusu gerek. Keyingisi bu birinci mesele, ikincisi Ramazan çıkkandan keyin nafil ibadatlarda azaytıp jiberебиз. Qiyamul layl. Oşon mına Ramazandan keyin dagı nafil ibadatlar toxtop boş gerek. Allah Taala bizge Ramazan ayının orozosun farz kıldı. Jana al qiyamul layl tünkü ibadatlarda, jana sadakalarda, jakşı işlerdi bizge buyurdu. Oşonduktan pendenin jaşosu, ömürü jakşılıkka tolusunun en negizgi sebebi bul pende oşol amalda daimi bolusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ahabbul a'mal ilallahi teala adwamuha ve in qalla bel inne'n nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana yenha ashabahu anil inqita'il amel salih." Ol hadiste Bukhari Müslimler rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Allah Taalaga en süyüktü bolgan amal bul daimi bolgan amal eger az bolsa dagı" deydi. Eger az bolsa dagı daimi jasasanız oşol nersede berekeni körösüz. Bul nerse kalaverse dünyölük işlerimizde daha körünöt. Bir işti gün sayın az bolsa da jasasanız bir dünyölük işinizdi. Bir nerseni başlasanız az bolsa da birok daimi türde jasasanız oşonun berekesini bir iki ayda körösüz. Köp ötpöy körösüz. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaların salih amallardan üzülüp kalıudan kaytargan. Oşonduktan eğer amal az bolsa dağı daimi türde bolsa, eğer ibadatınız az bolsa dağı birok daimi türde bolsa berekesi bolot. Yemi köp rekettep nafil namaz okuğanızga birok az bolsa dağı nafil namazlarınız bolsa, oşol daimi türde bolsa, oşonun berekesi insan köret oşol. Mına Ramazan ayından keyin Şevval ayının orozosu var. 6 gün orozu. Mana bugün birinci Şevval ayı. Şevval'ın birinci günü. Musulman jıl sanagında ay 29 gün bolat, 30 gün bolat. 31 gün bolboyt ay. Bu Ramazan 29 gün bol büttü. Mana bugün Şevval'ın birinci günü. Mana şu Şevval ayı turalı hadis kelgen. Şevval orozosu turalı. İmam Müslim özün sahihinde Abu Eyyub radıyallahu anhudan rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men sama Ramazan thumma etba'ahu 6 min eş-Şevval kana ka siyamid dahr." Kim Ramazan ayının rozosunu karmap, anı ulay thumma etba'ahu 6 min eş-Şevval, Şevval ayının 6 gün rozosunu karmasa, al bir doğur, bir ömür oroza tutkanday soğuk olat deydi. Bir ömür, bir doğur, bir zaman, bir kılım oroza tutkan siyahtı soğuk olat deydi.
Кандай эле деп адам акылга салышы мүмкүн да мындай. Жок, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айттыбы, биз ишенебиз. Ал кишини ээрчийбиз, муну акыйкатта билебиз. Биз тута беребиз. Анан Аллах Тааланын фазилети чексиз, ырайымы чексиз. Эгер Аллах сооп бере турган болсо, жакшылыктарды бере турган болсо, мунун чеги жок бир пендесин. Мына Рамазан айынан кийинки Шаввал айынын 6 күн орозосу экен. Мына ушул Шаввал айынын 6 күн орозосуну шу Шаввал айында 6 күн тутуп койсоңуз, же катарынан 6 күн кылып, же биринчи дүйшөмбү кылып, же bir күн тутуп, bir күн тутпай, мындан арасы жеңил. Эми сиз bir ай орозо кармадыңыз да. Bir ай орозонун алдында эми 6 күн орозо деген эмне деген сөз? Жеңил эми. Көз ачып жумгунча тутуп коесуз. Ошондуктан Шаввал айынын орозосунда кармап койсок, bir кылым, bir доор орозонун сообу сыяктуу сооп жазылат экен. Мына ушул Рамазан айынын орозосун кармап, андан кийин Шаввал айынын орозосун кармап, анан 1-4 күн орозо кармап, ар бир айда 3 күн орозо кармап, Мухаррам айынын орозосун кармап, Зулхижжа айынын орозосун кармап, мына ушинтип өмүрүңүздүн акырына чейин бара турган болсоңуз, өмүрүңүз орозо туткан деп өтүп кетесиз. Өмүрдү орозо туткан абалда деп, өмүрүңүздү орозо туткан абалда өткөргөн болосуз. Өзү жеңил эле бул нерселер. Бирок биздин нафсибизге оор батып калган. Мына Рамазандан кийинки Шаввал айынын орозосу бар экен. Андан кийин дагы Яуму Арафа, Арафа күнүнүн орозосу. Рамазан айынан кийин 70 күндөн кийин эмне? Курбан айт келет. Алхамдулилlah, Аллах Таала мына шу Курбан айтка дагы жеткирсин баарыбызды. Арафа күнүнүн орозосу, мына ажылыкка барат. Арафа күнү ажылар орозо кармабайт, бирок биз бул жактагы мусулмандар орозо кармайбыз. Абу Катададан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күнүнүн орозосу тууралуу суралды. Кала юкаффиру саната аллати каблаха ва саната аллати ба'даха. Бул Арафа күнүнүн орозосу bir жыл мурдагы жана bir жыл кийинки күнөөлөргө каффарат болот деп айтты. Арафа күнүнүн орозосу. Андан кийин Рамазандан кийинки дагы нафил орозолордон Сияму саласати айям мин кулли шахр. Ар бир айда 3 күн орозо кармоо. Абу Хурайрадан келген хадисте Имам Бухари жана Муслим риваят кылган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага осият кылды, мага халилим осият кылды. Бисалатин, 3 нерсени осият кылды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайрага осият кылып тур, 3 нерсени. Шуну айтып берип атат. Бу сияму саласати айям мин кулли шахр. Ар бир айда 3 күн орозо кармоо. Ошол ар бир айда. Мына мусулман жыл санагы боюнча ай ошол ортого келген убакытта 12, 13, 14, 13, 14, 15 же ар бир айда 3 күн орозо кармап койсоңуз ушул. Андан кийин варакатай духа, жана духа намазын 2 рекет духа намазын окуу. Ва ан утира qabla an arquda. Ошо уйкуга кетүүдөн алдын, төшөккө жатуудан алдын витр намазын окууну мага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осият кылды дейт. Витр намазыны ошо уйкуга жатуудан алдын, төшөккө жатуудан алдын, түнкү уйкуга кетүүдөн алдын окусаңыз дагы боло берет. Андан кийин Рамазандан кийин дагы кайсы ибадаттар уланат экен? Киямул лайл туалил аам. Бул киямул лайл, мына таравих намазы киямул лайлге кирет. Намаз, түнкү намазда туруу. Киямул лайл дагы жыл бой окула бере турган намаздар. Жыл бой окулат. Рамазанда эле бул тахаджуд окулуп, Рамазанда эле киямул лайл кылынып, Рамазандан кийин эмне? Таштап коюлуна турган нерсе эмес бул. Эми бизде ушундай да, Алла өз сактасын, Аллах баарыбызга ырайым кылган болсун, биз Рамазан бүтүшү менен кийинки Рамазанга чейин тахаджудду дагы киямул лайлда токтотуп коебуз. Анан Рамазан келген убакытта гана бир ойгонобуз да, бу жакта киямул лайл бар экен, таравих намазы бар экен деп.
Abu Hurayradan kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Afdalu siyam ba'da Ramazan şehrullahul muharram." Ramazan ayından keyinki en afzal oroza Muharram ayının orozası deydi. Yamu Aşura. Muharramның 10. günündeki oroza. Aşıp ketse 9. 10. dep, je 10. 11. dep 2 gün ele oroza karmalat. Muharram ayının orozası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Makke'den Madinaga kelse Yahudiler oroza karmap jatıptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bu emne degen oroza dep suraganda bu günü Musa aleyhisselam öz kavminin Firavundan kutulgan gün. Oşonduktan Allah'a şükür keltirip oroza karmap jatabız degende mına şunda жооп berişkende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musaga "Silerge karaganda men jakınrakmын, men Musa bir tuğanım bolot" dep özü oroza karmap başkalarda dagı buyurgan eken. Afdalus salatu ba'dal farida salatul layl. Farz namazlardan keyinki en afzal namaz, en afzal ibadat bu salatul layl, tünkü namaz. Dağı aytıp koya turgan nerse tünde dağı bir saat var. Tünde bir saat var, oşol saatta siz namaz okup, anan dua kılıp kala turgan bolsoңuz, oşol saatка papal bola turgan bolsoңuz, mындайча aytkанда, duаңыз kabul bolup кетет. Жана ошондой эле мына жума күнү дагы bir saat бар. Ошол saatта ким дуа кыла турган болсо, дуасы kabul болот. Кайтарылбайт бул сааттардагы дуа. Бирок Аллах Таала жашырып койгон. Пенделерим издесин, дуа кылсын, зикир кылсын, мени издесин деп жашырып койгон. Эми кээ бир алымдар жумадагы ошол saatты имам хутбага чыккандан баштап хутба бүткөнгө чейинки дейт, эки хутбанын аралыгында дейт. Бирок көпчүлүк алымдар айтышкандыгы ошол жумадагы ошол дуа кабыл боло турган саат асырдан шамга чейинки убакыт дейт. Ошондуктан Макка Мадинага барсаңыз, ошол арабтардын көпчүлүгү асыр намаздан кийин шам жакындаган убакытта бардыгы колун көтөрүп, мына ушул дуада турган болот. Көп сүйлөшө бербейт. Көбү дуада турган болот да. Ошондуктан асыр менен шамдын ортосунда ошол жума күнү дуа кабыл боло турган саат бар. Мына ошол убакытта дуа кылсаңыз, дуаңыз кабыл болуп калат, эгер ошол саатта болуп кала турган болсо. Эми жакшылык эшиктери дайыма ачык. Жакшылык кыламын деген инсанга, ибадат кыламын деген инсанга жакшылык эшиктери дайыма ачык. Ошондуктан бул бир ибадатты дайымый түрдө аткаруу аз болсо дагы бул сүннөт. Кала берсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул нерсеге кызыктырды. Эми инсан билбейт качан өлүп калышын. Аллах Таала аманатты качан алып коюшуну эч ким билбейт. Эч ким акчасы көп болсун, мал мүлкү көп болсун, же кедей болсун, башка болсун, качан Аллах Таала жанын алып коет, аны эч ким билбейт. Гарантия менен өзүнө 100% кепилдик менен эч ким жашай албайт. Эч ким айта албайт. Ал мусулман болсун, капыр болсун. Анткени бул инсан баласынын колундагы нерсе эмес. Мына сиздер мына көрөбүз, көп нерселерди азыр интернеттен көрөбүз. Сүйлөп жаткан жеринден өлүп калып атат. Ар кандай абалда өлүп калып атат. Ошондуктан акылдуу инсан Раббиси менен жолукканга даярдыгын көрөт. Анан биздин кыялыбыз чеги жок. Биз кыялдана турган болсок бир чеги жок. Бирок бул нерсени өлүм тошка коюп коет бир күн. Мисалы үчүн 80ге кирген адамды дагы 100 жылдык планы бар. 60га кирген адамды дагы не көп планы бар. Ошондуктан инсан акырети үчүн көбүрөөк кам көрүш керек. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я юханнасу тaqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'a." O Alloh Taolaga, o адамдар, Аллах Раббиңерден корккула. Жана ата баласына, баласы атасына сооп бере албай турган, колдоо көрсөтө албай турган күндөн корккула дейт Аллах Таала. Эң көп жакшылыкты инсан атасынан көрөт. Ата-энесинен көрөт бул жашоодо. Эң көп жакшылыкты. Жана ошондой эле ата-энесине дагы эң көп жакшылык кылуучу бул баласы болот баары бир.
Мына ушундай инсандар кыямат күнү бири-бирине жардам бере албай калат экен. Кичине бир кыпкынчалык соомдон берейин дейт экен ата баласына, бирок бере албайт. Баласы дагы атасына кичине бир кыпкынчалык, бир кичине аз болсо дагы соомду берейин дейт, бирок атасына бирок бере албайт. Мына ошондуктан Аллах Таала бизди таат ибадаттарга буйрду, мунун акыры жакшылык менен болот. Мына кыямат күнү дейт, рубама явадду аллазина кафару лау кану муслимин. Капырлар кыялданып калышат экен. Кана эми мусулман болгонумда деп. Зарухум яакулу ва ятаматтау юлхихумул амал фасауфа я'ламун. О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сага баш ийип яткан mo müşriklerdi taştap koy. Özlerinin kıyaldarına, özlerinin küfürlüğüne. Alar oynap, külüp, jep içip жүрüşe versin. Jakında bilip alışat deydi alar. Oşonluktan düğünü bul tübölük emes. Tübölük kala turgan jer emes. Oşonluktan insan bul düğünüge ahiret üçün amal kılgаны kelgen. Vallahi alem Sufyan ibn Uyayna, Fudayl ibn İyad rahimahullah bolsa kerek. Bunu men buga çeyin dağı ayttım. Eğer insanga ixtiyardуулuk berilse, sen bul jaşoodо tübölük jaşaysın, бирок laydan болгон үйдө jaşaysın. Жана экинчиси, sen bul jaşoodо убактылуу jaşaysın, бирок алтындан болгон, кирпичтери алтындан болгон, күмүштөн болгон үйдө jaşaysın. Кайсы бирин тандайсың? Убактылуу муну tübölük bunu laydan bolgan үйдө жашоону каалайсыңбы, же алтындан болгон үйдө жашоону каалайсыңбы, убактылуу десе, инсан баласы табиаты ушундай экен, көп жашасак, көптү көрсөк дейбиз баарыбыз. Көп кыялданабыз. Инсан баласы tübölük мына ошо laydan болгон үйдө жашоону каалаймын дейт экен. Ушуну ыктыяр кылат экен. Анткени ошол жерде laydan жашаган үйдө дагы болсо, жашаса дагы ал tübölük жашайт. Эми Аллах Таала бизге бейиште алтындары, кирпичтери алтындан, күмүштөн болгон сарайларды, үйлөрдү даярдап койду. Астынан дарыялар агып тура турган. Мына ошол жерде tübölük каласыңар деди. Биз болсо laydan болгон үйдө өзүбүздү кудум tübölüктү да элестетип жүрөбүз. Инсан кандай үйдө жашабасын, баары бир ал бир күн өлүм себептүү чыгат ал. Бул нерсени Аллах Таала коюп койгон. Kullu nefsin zaiqatul maut. Ар бир жан күнү келип өлүмдү татат. Өлбөгөн эч ким жок. Ошондуктан инсандын бул жашоодогу жашоосу белгилүү бир убакытка чектелген, белгиленген, коюлунган. Мына ушул кыскасы Рамазандан кийин дагы жакшылык эшиктери, сооп эшиктери дайыма ачык. Мына Курбан айтка чейин дагы мына дагы жакшы сооп иштерди инсан максат кылышы керек, ниет кылуусу керек. Жана ошол Курбан айтка дагы Аллах Таала баарыбызды жеткирсин. Аллах Таалага бир жандыкты союп, Курбандык кылууну баарыбызга насип кылган болсун.